Садыр Жапаровдун улуу баласы жол кырсыгынан каза болду. Маалыматты Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов тастыктады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 3-4 күн мурун 5 күнгөй айыл тарапта болгон. Маркум Дастан Садыр уулу 1992-жылы туулган. Дастан Садыр уулу 4 туугандан улуусу. Рустам жана Нурдөөлөт деген эки иниси жана Жан Айматтуу карындашы бар. Дагы бир Ринат деген бир тууганы бар. Аны Садыр Жапаров бир тууган иниси каза болгондон кийин багып алган. Рустам менен Ринат 2017-жылы март айында Садыр Жапаров кармалган учурда УКМКнын алдында митинг өткөргөн. Тарапташтар менен чогуу кармалып кийин бошотулушкан. Ринатка тосап алганы маалым. Дастан Садыр уулу Бишкектин мектепти аяктап, Пекиндеги университеттен Кытай тилин 2,5 жыл үйрөнгөн. Андан кийин Кыргыз-Орославян университетинин юридикалык факультетинде билим алган. Анын куралдуу күчтөрдүн курамындагы улуттук гвардияда кызмат өтөгөндүгү белгилүү. Маалымат булагы Супер Жекиткейжи. Садыр Жапаровдун иши боюнча чечим өзгөрүүсүз калды. Бүгүн 19 августта Чүй облустук сотто Садыр Жапаровдун иши каралды. Сот Садыр Жапаровдун ишин кароодо фото, видео тартууга тыюу салды. Сот Садыр Жапаровду шарттуу түрдө мөөнөттүү мурда бошотуудан баш тарткан чечимди күчүндө калтырды. Окуянын чоо жайы. Садыр Жапаров 2013-жылдын 7 октябрында Каракол шаарында Кумтөр боюнча нааразычылык акциясындагы башаламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017-жылдын 25 мартында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. 2017-жылдын 2 августунда Жапаров 1 райондук сотунун өкүмү менен барымтага алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүнүн Бишкек шаардык соту жана жогорку сот күчүндө калтырган. Быйыл 30 апрелде жогорку сотто абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши кайрадан каралып, соттук коллегия анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскарткан. Маалымат булагы Супер Жекиткейжи.